Адам ата, обойне жаралғандан берки адамзат тарихындағы дүниедегі қайғылы трагедиялы оқиғалардың башында дүниелік соғыш, Улуу ата мекендік соғыш, алеме қаратақ қалтырған түрлі пандемиялар бар. Черная оспа, қарачижек, чума, холера, тиф, ичкелте орысы, грипп, сасық тұмы. Олардың içінен өзгөчө адамзат тарихында есінде қалған испан тумосы, құш тумосы, чочко тумосы, безгек, малярия орысы, проказа, пес орысы, ВИЧ-инфекция. Жана бұлардың көч башына шыққан тажи-вирус, коронавирус орысы. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, жердештер, жалпы эле кыргызстандыктар. Дүниелік апатта азыркы күндө Москва шаарында аркандай тагдырдын сыноосун башынан кечирип жаткан кыргыз мекендештердин коронавируста кандай жашоо көргөзүп жаткандыгын бирге күбө болуңуздар. Бүгүнкү биздин берүүбүздө сиздерди ар кандай тагдырга кабылып жаткан биздин мекендештердин турмушу тууралуу баян болмокчу. Убактыңыздарды биз менен бирге бөлүп чогуу болуңуздар. Москва шаарына дарылан үчүн келген Адахан мырза мекенге болгон кусалыгы артып, ойносо оюнга тойбой, жесе шириндикке тойбой турган бактылуу балалыгын ушинтип оору менен күрөшүп өткөрөөрүн эч ким ойлобосо керек эле. Биздин эң алгачкы арманыбыз Лейлик районунун тургуну Адахан мырза тууралуу болмокчу. Негизи баламды 2018-жылы машина коюп кеткен да, өзүбүздүн айылданчы, Лейлик район Катыран айылынан коюп кетти. Жаш бала экен, коюп кеткен бала дагычы, окуучу бала экен. Анан балам өзүн билбей, биз доктурга, больницага, реанимацияга алып барып, башынан гематома деп, анан баламды эки жагынан операция кылды. 12 күн реанимацияда жаттык, көзүн ачпай. Ошондон Тажикстанда башынан гидрома деп, анан суусун алып, балам көзү ачып, ошондой болгондон кийин анан 2 айдан кийин кулагы такыр укпай калды, башынан эме височный косттон тромба алып калган да. Анан биз Бишкекке алып келип, анан Бишкекке сурдологторго, нервпатологторго көрсөттүнөн сурдологко барганда балага кохлеарный имплант коюш керек. Ошо аппарат койбосоңор баланын сүйлөө речи токтоп калат. Ошентип анан операция канча турат десек, операция $30,000 турат. Ошентип анан эл журтка кайрылып, бар тапканыбызды сатып Москвага келип, былтыр 2019-жылы аппаратты койдурдук да. Бул Кыргызстанда жок экен бул аппарат. Негизи врачтар операция кылабыз, бирок мына аппарат жок деп ошенткенинен биз ушу Москвага келгенбиз. Анан лицой нервтен паралич болуп калды. Анан ошо аппаратты койгон врачтар айтты, лицой нервти паралич эме кылыш керек, восстановить этиш керек. Болбосо болбойт, операция кылбаса деп ошенткенинен февраль айында келгенбиз да. Февраль айынын 1-inde келдик. 12-синде операция болду балам. Лицой нервти восстановить эттирдик бул жагынан, кулактын артынан. Ошентип операциядан чыгып кетебиз деп атканда карантин болуп кете албай калдык. Кете албай азыркы учурда кыйналып, кварплатка дагы ошо жердештер топто берип жатат, только эли журт гана жардам берип атат. Кварплат 12.000 төлөйбүз да, анан биз подработкага чыгып, балам эми чоңураак квартира коюп коюп, күйөөмө-көз чыгып жүрдүк. Ошентип эми өзүбүздү өдөлөйлүк ушунча эл жардам берди деп эме кылдык. Карантин болуп токтоп калды иш дагы. Токтоп калды, анан кварплатты бербесең бул жерде чыгара берет да. Анан жердештер, Катыран айылынын тургундары бизге жардам берип, ушу акча топтоп кварплатыбызды төлөдү. Анан биз бул жактан барып, нервпатологдон да лечение алышыбыз керек 6 айдан кийин. Ошо лечениябыз токтоп калды. Эми биз только ушу баланын артынан жүрөбүз да азыр. Анан элдер чогултуп алып лечениясын эми алдык, бирок чала болуп калды, акча жетпейчи. Азыр кварплатка төлөп кетти, 15 күнү чыгып кетишибиз керек да. Бизчи кварплат төлөсөң уже берден чыгарат да. Азаттыктан номерлерди эме кылып, посольство номерин алдындагы мындай чыгарып койгон экен, рекламага, статуска коюп, сразу чалдым. Ушинтип кыйналып атабыз биз, ушинтип келип кете алган жокпуз. Биз тапкан акчабыз балама кетип атат десем, силердин эмеңер кварплатыңарды эч ким төлөп бербейт, бирок продукта десеңер беребиз деди да. Продукта жагынан анан алып келди продуктаны.
эми майли мен регистрация кылып алайлы деген анан мен ошо биз эмеңерди төрага дагы айтты да, Лейлик коомунун төрагасы айтты. Силер жөнүндө маалыматы бар, мен чогулушка дагы ошо коюп жүрөм. Деп анан биздин документти Лейлик коомунун төрагасы дагы алып барып, ошентип ортого коюп, алып барып тапшырып келгенмин да. Биз иштегели келген эмеспиз. Ошого кыжалат болобуз. Ошо баламдын бул жактагы бардык выпискалары бар, документтер бар, справкалар бар, полный чыгарып биз элчиликке деле бергенбиз. Бул жакта операциясы өттү, кийинки этапты биз Кыргызстандан алышыбыз керек. Кийинки лечениясы дагы артка кетип атат да, кеч калып кетип атат. Учурдан пайдаланып, ошо Лейлик коомунун төрагасы катыраң жергесин туугандарыбызга, эли журтка бардыгына ыраазычылык билдиремин. Финансы жактан жакшы колдоолорду көрсөттү. Биз ыраазыбыз, негизгиси Алла Таалам ыраазы болсун дейбиз. Ошол. Сапарыбызды алга карай улантабыз. Карантин мезгилинде Москва шаарындагы кайтыш болуп жаткан мекендештердин алабалы тууралуу. Тагыраак айтканда, мекенге жүк экижүздү жөнөтүү маселелери кандай чечилип жаткандыгын алдыда бирге көрөбүз. Негизи карантин учурунан бери каза болгондор аябай эле көбөйдү. Чындыгында. Жок дегенде күнүнө 1ден, 2ден груз вес кетет. Кээ бир күндөрү 3дөн, 4дөн, 5ден жөнөткөн күндөр дагы болду да. Вирустан каза болгондор в основном 70-80%. Хронический оорулары барлар көбүнчө ошол вирус менен ооруйт экен да. Вируска чалдыккандан кийин каза болгондор аябай эле көп болот. Аларды даярдоо боюнча алар 2 спецпакетте болот негизи. 2 спецпакет мамлекет тарабынан бекер берилет. Кээ бирки мурттордо биринчи пакетин бекер берип, экинчи пакетине акча алат. Бальзамация болбойт, бирок адамды алып кетүү үчүн бальзамация кылдырып атабыз. Себеби дегенде жолдо Казакстан ысык, оцинкованный гробтун ичинде болот. Дене маркум сасып кетпеш үчүн шариятта билесиздер, сасып калса жаназа буйрубай калат. Ошол себептен бальзамация кылып, даярлап жөнөтүп атабыз. Негизи коронавирус башталгандан бери башында границалар баары жабык болчу, чек аралар. Өзүңүздөр билгендей, бул жерде президенттин Сооронбай Шариповичтин салымы аябай эле чоң. Эки мамлекет тарабынан сүйлөшүүлөр болуп, андан кийин чек ара маселеси боюнча бир гана груз весиге ачылды. Азыркы күндө груз веси эч кандай кыйынсыздык, бир кандай десем, маселе жаратпай тынч аман-эсен кетип атат. Эч кандай кыйынчылыктар жок жолдо. Бир же эки сопровождающий кошо кетет груз менен. Жеңил машиналар өтүп атат. Чартерный рейстер менен дагы груз весилер кетип атат. Бул жакта көрүстөн боюнча айта кетсек, бул жакка көбүнчө биз жаш наристелерди коебуз. Улуу инсандарды, жаш улууларды баарын эле Кыргызстанга алып кетип атабыз. Эч ким бул жакка калтырган жок. Себеби дегенде, себеби эмнеде? Бул жакта көрүстөн чындыгында кымбат. Эгер адам баласы вирус менен эмес, жөн эле өз өлүмү менен каза болгон болсо, алардыкы 70 миңден жогору турат. А эгерде вирус болсо, алар уже 90 миң, 100 миңден жогору жайларды сатып алышчы. А наристелердики 15 миңден, 20 миңден башталган үчүн наристелерди алып кетпей, бул жакка коюп, чоң кишилерди алып кетип атабыз. Себеби дегенде жол расходу анчалык болбой атат, чем бияка койгонго караганда жеңил түшүп атат. Негизи бул көрүстөн духовное управление России, ошол бул жактын муфтиятына караштуу. Ал бул жакта көрүстөндөр частный. Ал жерде ошон үчүн жерлерди сатып алабыз. Каза болгондорду алып кеткен машиналар, унаалар боюнча айтсак, булар өз каалоосу менен жана бул жактан кетиш керек болгон үчүн бизге байланышка чыгып атат. Ошол сүйлөшүүлөрдөн кийин Кыргызстандын бардык областтарына эле эч кандай тосолдуксуз унаалар кетип атат. Бир гана биз бензин куюп беребиз, Бишкекке 15 миң беребиз, Баткенге 25 миңге чейин беребиз.
ошко 20 миң, жалал абадка 18 миңдей акчаларды берип, ошол майын куюп берип жөнөтүп атабыз. Пока машина менен эч кандай кыйынчылыктар болгон жок. Себеби де бул жакта Кыргызстанга кетем дегенде машиналар аябай эле көп. Кээ бирки учурларда айылдаштары бекер дагы ошол алып кетип атат. Бардык керектелүүчү документтер чогулгандан кийин, машинага маркум жүктөлгөндөн кийин биз бардык документтерди сүрөткө тартып, андан кийин Оренбургдагы консул Талай Жандаровичке жиберебиз. Ал Казакстан тарапка жиберип, андан кийин чек арадан эч кандай тоскоолдуксуз унаалар өтөт. Көп учурларда адамдар өз алдынча, өз ыктыярчылар чыгып, ошол маркумду узатуу боюнча өздөрү жүгүрүп, андан кийин маркумду узатып, маркум кетип, ошол чек арада барып такалып калган учурлар да көп болуп атат. Себеби дегенде, Оренбургда биздин консулубузга кабардар кылбаган үчүн, консулубуз МИДке кабардар кылбаган үчүн күтүп калып атат. Границага такалып калгандан кийин чалып бизге данныйларын жиберип, биз пока тияка жиберип, ошо менен 8 сааттан 10-15 саатка чейин туруп калган күндөр болуп атат. жылдын 9-июнь күнү Москва шаарында Баткен областынын Баткен районунун тургуну Балтабаев Юсуп Анарбаевич агабыз мезгилсиз дүйнөдөн кайтып, жакындарынын, туугандарынын уруксаты менен Москва шаарында жасаты жерге берилди. Ар бир жан өлүмүн намын татуучу, тирүүлүк бар жерде өлүм бар. Москвада коронавирус башталгандан бери Кыргызстанга жол ачылганга чейин ушул жерге коюлуп жатты. Балтабаев Юсуп Анарбаевич агабыз 2012-2015 жылдар аралыгында Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын Баткен облусундагы казысы болуп өзүрлүү эмгектенип, динибиздин асыл баалуулуктарын коомчулукта жеткирүүдө жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен тыгыз кызматташып, жаштардын туура жолго түшүүсүнө абдан чоң салым кошкон. Эмгек бааланып, жакшы иштер сөзсүз түрдө айтылыш керек. Балтабаев Юсуп Анарбаевич агабыз Египет мамлекетиндеги Аль-Асхар университетинде билим алган. 2012-2015 жылдар Баткен облусунун казысы болуп эмгектенген. Андан кийин бир кандай жыл убакыттар аралыгында Москва шаарында Кыргызстан мусулмандар дини башкармалыгынын өкүлчүлүгүндө бир канча жаштарыбызга, эже агайын туугандарыбызга ислам динин жайылтууда чоң эмгек салым кошкон. Жалпы агабыздын жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Аузубиллахи бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүткүл аламдардын ээси болгон Алла субханаху ва таалага мактоолор болсун, чексиз. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттар болсун. Бүгүнкү күндө ошол мына Россия жергесинде Москвада бүт эле ошо тегеле бир Россияда мекендештерибиз туурасында мына коронавирус туурасында тема кетип жаткандан кийин мен ошо өзүмдүн жекече оюмду билдире кетейин. Сурооңуздарга байланыштуу бул коронавирус деп аталып жатат. Бул бир эле Кыргызстанга эмес, бир эле Россияга эмес. Бул чын-чынына келгенде Аллах Тааланын кудурети менен, Аллахтын амри менен бүт дүйнөгө келген сыноо болду. Буда мен эмне демекчимин? Ушул коронавируста өзү жок көптөгөн пайдалар болду. Ар бир кыйынчылыктын аркасында, ар бир сыноонун аркасында жакшылык бар дегендей, ар бир түн кирсе, түндүн аркасына жарыктык келип күн тийип, жарыктыгын чачкан сыяктуу бир жакшылык бар дегендей, мен айтат элем ушудан, мына түшүнүп түшүнбөссөн, бул Москвада, элчиликте, диаспоралыкта, коомчулуктун баштарында жана ошондой эле биздин диний өкүлдөр дагы колубуздан келишинче сабырдуулукка чакырып, ынтымакка чакырып, биримдикке чакырып келдик. Ошо кимдер уккан болсо, алар чын-чынында келгенде ийгиликтерди көрүп жатышат, укпагандар болсо кыйналганга туушар болуп калышты. Мен айтат элем ушул учурдан пайдаланып биздин ата-бабаларыбыз согуш учурунда дагы ачаарчылыкты да баштарынан өткөзгөн элбиз. Тарыхыбыз терең эл. Чын-чынында келгенде ошол кыйынчылыктарды сабырдуулук менен, ынтымактуулук менен, биримдүүлүк менен инналлаха ма сабирин деп Аллах Таала Куранда айтат. Албетте сабыр кылуучулар менен жараткан Аллах Таала бирге. Ушундайды мен айтып кетет элем, дагы деле ошол ынтымак менен, биримдик менен, баш ийүү менен пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям каерде болсоңор дагы башыңарга баш ийгиле, итаат кылгыла. Мейиздин түсүндө болсо да итаат кылгыла. Итаат кылууда, баш ийүүдө чоң бир Алланын жардамы, Алланын бир ийгиликтери бар. Мына мамлекет башчыбыз дагы жана ошондой эле муфтий дини башкармалык башчы муфтий хазраттарыбыз дагы, алым уламаларыбыз дагы бүт жер мамлекеттерде айтып жаткандан кийин ушуну угуп итаат кылсак, баш ийсек, мына ошондо пайда болот.
ачууга алдырбастан, сабырсыздыгыбызды көрсөтпөстөн бир уксак, улууну урматтап, кечүүнү узаттап деген биздин ата бабабызда жакшы сөздөр бар. Ошого келсек, мен айтат элем, Алланын бир жакшылыктарына жетишебиз, Алла буйруса. Мына азыр дагы мына Алланын әмір екен, Кыргызстанда дин башкармалыкта иштеген, жана ошондой эле учурунда Баткен областында казыятта иштеген, дин кызматында илимин чачып, илимин берип, өзү Египетте жана ошондой эле Ташкент, Бухараларда илим алып келген Юсуфжан Балтабаев устазыбыз, дамылабыз бу дүйнөдөн, убактылуу дүйнөдөн түбөлүктүү дүйнөгө кайтып отурат. Мына ошонун узатуусунун астында турабыз. Биз ушул учурдан пайдаланып терең кайгысын тең бөлүшөбүз. Аллах Таала ахиретин абад кылсын. Күллү нафсин заиқатул маут. Ар бир жан ээси өлүм дамын татуучу дейт. Бардыгыбыз мына ушул нерсеге барабыз, кайтабыз. Бул дүйнө убактылуу, түбөлүктүү дүйнөнү, ахиретти бир ойлойлук. Ошого бир баспасага алдырбастан, бир болбогон бир ой пикирлерге, жеңил ойлуулуктарга алдырбастан, мен дагы айтат элем, сабырдуулукка чакырат элем. Уксак пайда болот. Аллага кулчулук кылайлы, пайгамбардын көрсөткөн сүннөтүнө амал кылайлык, өзүбүздүн мамлекетибизди сыйлайлык. Өзүңдү сыйласаң, сени бирөө сыйлайт дейт. Өзүбүздү сыйлаганды үйрөнөйлү, мамлекетибизди сыйлаганды үйрөнөйлү, падышабызды сыйлаганды үйрөнөйлү. Өзүңдүн сыйыңды билбесең, сен бирөөнүн сыйын билбейсиң дегендей, урматтуу мекендештер, бардыгыбыз өзүбүздүн кадыр урматыбызды билейлик, диндин кадырын билейлик, динди кадырлап жашайлык. Ким динди кадырлап жашаса, жараткан Аллах Таала анын жашоосун кадырлуу кылып коет, урматтуу кылып коет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах Тааланын рахматы менен, Аллах Тааланын мээрими, жакшылыгы бул дагы. Күллү нафсин заиқатул маут. Ар бир жан ээси өлүм дамын татуучубуз. Урматтуу бир саламыбыз ушул агайыбыз, ушул устазыбыздын өмүрүн баардыгыбыз кабарыбыз бар, билебиз. Ушу өткөндөн кийин эле жакшы адам менен дебестен, тирик маалда биздин кадырыбызды билейлик. Дамланын кызматы өтө терең. Кече эле биздин дин башкармалык муфти Хазрат Дамлабыз, Уламалар кеңешинин төрагасы баардыгы терең кайгыруу менен өңүн айтышты. Ушул дамыланын жакындарына, бир туугандарына, аркасында калган бала чакасына, үй бүлөсүнө муфти Хазрат Дамлабыз Максат ажы дагы, Уламалар кеңешинин төрагасы Абибилла Кадырбертиев дагы, жана ошондой эле Бишкектеги Уламалар кеңешиндеги чоң көзгө көрүнгөн алым уламаларыбыз Абдышкыр ажы Нармат дагы, Чубак ажы Жалил дагы бир канча алым уламалар кайгыларын айтышты. Кечеде биз дагы ушу байланышта болуп турдук. Биз дагы ушу терең бир кайгырууну, жакындарына кайгыны тең бөлүшүү менен, ушу жакшы ниетибизди оңдоп, 4 такбир менен ушу имамга, жаназа намазга ниет кылдым, имамга уюдум, калыс Аллах үчүн жүзүмдү кыблага буруп деп, кулак кагасыздар, 4 такбир менен болот Аллах үчүн. Siz kalma jakşı adam var.
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ötüp ketken Baltavay Yusufcan damlavuzun ahiretin Allah'ım abat kılsın. Cayların cennetten kılsın. Ahirette Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın şefaatlerine layık oluştu. Allah özüne nasip etken olsun. Allahümme enis bakşatı fi kabri. Allahümme erhamni bil Kur'anil azim. Ve cealhu li imama ve nura ve huda ve rahme. Allahümme zekkirna minhuma ve nasina ve allimna minhuma ve cahilna. Varzuqna tilavetehu ve na leylu ve na nehar. Ve cealhu li hüccete ya Rabbel alemin. اللهم اغفر لي والوالدي والأستاذي والجميع والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات رافع الدرجات يا مذل البركات القاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم жатқан жайы жайлы болсын. Азыр бир атаңызды берип. Ассаламу алейкум урматтуу жамаат. Мынакей бүгүн көптөн бери тааныган, кайсы бир убактарда чогуу иштеген bir tarmaqta dindeşimiz, uluktашыбыз, коллегабыз мындай айтқан ағабыздан ажырап отырабыз. Айтайын дегенім, жанагы бизден илгерки мындан 100-200 жыл мурдагы алым, олия бабаларыбыздан бери эки шиңгил ыр калган экен мындай деген. Армансыз 1000 жыл жашасаң, акыры бир күн өлөрсүң. Алладан качып кутулбайт, айла жок колго түшөрсүң деген экен. Мына бүгүнкү биздин устатыбыздын ошол бұл дүниені таштап ақыретке ұзап аткандыгы ушул алым олия биздин аталарыбыздын ырсагына дагы бир жол далил. Бир жакшы мындай бир эме бар, билесиздер. Күмүш күндөр 1000, бирок досум түшүн күн, эң кымбатын эртең эмес ушул күн дейт. Анткени бүгүн барбыз, эртең жок болуп калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан мусулман катары, акыл эстүү инсан катары ар бир күнүбүздү баалай билсек, ушул сыяктуу нерселерден жоготуулардан сабак алсак деген ниет. Айтайын дегеним, бул дүйнөгө келген максатыбызды унутпасак. Мисалы үчүн биз бул жака мына жерге эч ким ойноп келген жок да, жөн эле зеригип элечи. Бир максат менен келген, жаназага катышайын деп. Демек, Москвадан мына жерге жөн эле келбесек, демек Кудай Тааланын алдынан бул дүйнөгө дагы жөн келген жокпуз. Демек, ошол сыяктуу демек максатыбызды унутпасак, ибадатыбызды кылсак, өзүбүздүн такыбалыбызды колдон келишинче бекемдесек, арамдан тыйылсак, парда аткарсак айтор, Кудай Таала каалагандай, Пайгамбар алейхиссалам көрсөтүп кеткендей, мусулман болууга аракет кылсак, келген кадамыңыздарга Кудай Таала эсеп сооптор берсин, агабыздын жаткан жери жайлуу болсун, топурак торкол болсун, анда эмесе амин Аллаху акбар. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Biz ушул кишинин Жусуп ажынын тагыраак айтканда айылдаштары болобуз. Эми ушундай Жусуп ажыдай кишилер бизде аз да кездешет. Мындайча айтканда бул киши кылган садакалары, кылган садакай жарыялары биздин айылга же болбосо башка адамдарга болсун өтө көп болгон. Мунусу албетте жетип турат дейбиз иншалла. Кыргызстанга кете албай кыйналып жаткан мекендештерибиздин катарын ден соолугуна байланыштуу жакшы сүйлөй албай, камерага өзү сүйлөп эмес, эжеси сүйлөп берүүнү чечкен мекендешибиздин тагдыры тууралуу чогуу бирге көп болобуз. Иниз жумушунан ооруп келди, анан кийин биз жумушундагы балдардан да сурасак, алар дагы эч кандай эч нерсе айтпай койду. Анан биз баланы коркуп кетип эле не кылдык, эмерти рентгенге салып, анан ал жактан да баары таза, баардыгы жакшынакай чыкты. Анан биз оорунун диагнозун аныктай албадык. Кийин биз баланы уже бала вообще өзүн башкара албайт болчу, местасына турбайт болчу, мындай көчөлөргө качып кетип, бизге мындай баш бербейт болчу да. Анан биз ошондой аргасыз болгондуктан посольствого кайрылдык. Посольствого кайрылсак, ошо 1-2 милицияларына чейин кайрылдык. Даже кайрылсак, алар биз карантиндебиз деп, алар деле бизге жардам берген жок. Анан посольстводон адашпасам бир номер бизге хостелге баргыла деп айтты. Биз хостелге бардык. Барган күнү 14 кеч бардык. 14 кеч барган күнү иним ошол күнү түндөгөн да жок. Барып ооруп калып, больницага түшүп калдык. Больницага түшүп, иним 15 күн толук больницада жатып чыкты. Андан кийин биз больницада жатканыбыздын баардыгын көрдүм, бирок ошондо дагы хостелди карап, мындай не кылып жүргөн адамдар бизге эч кандай жардам берген жок.
Биз алардан деле сурандык, биз элден деле эч кандай бизге сиздерден деле материалдык жардам керек эмес, бизге жөн гана билет керек, бир ордундук место керек деп сурандык. Ошону дагы бизге кылып берген жок. Анан биз жетисинде аэропортко бардык, ошол нерсеге не кылбай, чыдабай барсак 6 саат аман жапжашынакай, татынакай, сапсон эле кыздар кетип атыптыр. Бизди мындай шалакылык мамиле жасап салды. Биз уже инибиз 67 килограмм болчу, 47 килограммга түштү. Жетисинде да барганда инибиз ооруп, состояниясы ушундай оор болуп турду. Ошондо дагы эч кандай бир жыйынтык болгон жок. Ошого мен кайрылып кетем сиздерден. Бизди 14-үндө, 13-үндө кетириңиздерди суранам. Бизге 14-үндө кетесиңер деп айтты, бирок азыр билетибиз жок колубузда. Арыз жазганбыз ооба. Биз элге деле билет алып берели, аларга деле билет алып бер, акчабыз жок деген жокпуз. Каражатыбыз бар, бизге билет гана бергиле деп суранып атабыз. Ошо бизге аябай эле шалакалык мамиле жасап салды. Мен ойлойм, биздин башыбызга салган күндө башка эч кимдин башына салбай эле койсун. Кыргызстандан Москва шаарына дарылануу үчүн келип, карантинге кабылып, үй шартында дарыланып жаткан апабыздын тагдыры менен улантабыз. Анан ушу балдарым ооруганыма байланыштуу ушул жерге келип кичине көрсөтөлүк, аба алмаштырып кетиңиз апа дегенден келгенмин. Анан ошентип келгенден кийин бир аз давленияларым көтөрүлүп калды. Антымыт кичине карантин болуп калды да, мен ушул жерде калып кеттим. Бир айга чейин кичине жакшы жүрдүм. Андан кийин ошо менин бөйрөктөрүм, хронический бөйрөгүм ооруйт. Ошо бөйрөктөрүм кичинерип калган, бир жагы жакшы иштебейт. Анан ошол жакта киста дагы бар. Анан ооруп калдым. Анан ошо Оштогу өзүм лечение алган уколдорумду алып, ошо Подмосковьега бир келинимдин үйүнө барып, ошол лечениелеримди алдым. Анан ал жерде дагы мына вирусный герпес менен дагы ооруйм. Ошо колдорума, бүт денелериме чыгып кетет, баягындай парсанак болуп. Аным козголуп кетти, аллергияларым козголуп кетти. Белимде грыжам бар, көкүрөгүм дагы ооруйт. Мен онкологияда учетто турам. Ал жерден дагы ошол операцияга деп атышат эле, мен бирок коркуп унабаганмын. Москвага келип калсам, бөлүмөне күчтүү врачтарга көрүнөмүн деген ниет менен келдим эле. Бирок андай болгон жок, пешене базар. Мен мына ушул вируска байланыштуу мен больницаларга көрүнө албадым, себеби көпчүлүгү жабык болгонуна байланыштуу дарылана албай, азыркы күндө дагы ошо ооруп жатам. Анан көкүрөгүм дагы ооруйт, мен ошо учеттордо турамын. Андан кийин ошол жакшы болуп калып, кыйла эми өзүм барып арыздарды жаздым, документтерим баардыгын апарып тапшырдым. Андан кийин дагы ошо же кыжалат болуп атамы, кандай ооруп калдым да, кровить эте баштадым. Мен 54 чыккан аялмын. Эми буну медицинский өздөрү билет, ошо кровить этип, анан кайра Подмосковьега апарышып, ал жерден бир частный клиникага көрсөтүштү. Ал жерден баягы тазалатып, анан 10 күн постельный режимде жатам азыркы күндө. Давленияларым тынбай көтөрүлүп турат. Мен ушу кеткенге муктажмын. Азыркы мезгилде бул жерде көрүнөйүн десем, балдарымдын иштери бирөөсүнүк, 2 балам бар, бирөөсүнүкү болуп атат. Ол 8 адамды багып отурат. Анан бул жерде көрүнгөнгө менин шартым жок, акчам дагы жок болуп турат. Азыр жазып берген леченияларын алып, мынантип үйдө постельный режимде жатамын. Мен ошо Кыргызстанга кеткенге өтө муктажмын. Мен барып леченияларымды улантышым керек. Мүмкүнчүлүк болсо ошо жардам берип койсоңуздар. Документтерим бардыгы бар, мынантип кармап отурамын. Ошол бая бөйрөктөрүмкү бар, андан кийин бая вирустардыкы бар, грыжамкы бар, мамологтуку бар, онколог врачтыкы бар, кечеги ошо кровить эткен гинекологтукум бар. Мына бар жок документтерим бар. Ушуларды кармап отурам азыркы. Дагы барып кабар алайын десем, белдим ооруп, мен ал жерде 4 сааттан ашык такыр тура албаймын. Белим ачышып ооруйт. Операцияга деле ынабай атам, мен жашым улуу болуп калды деп эми ушу лечение алып жүрөт элем. Эми ушу Кыргызстанга барып, ушу леченияларымды улантышым керек. Өтө мага зарыл болуп турат азыр. Мен ошо Кыргызстанга эптеп Кыргызстанга жетсем болду. Ар бир адамда ден соолук болсун. Ден соолук болсо иштегенге дагы болот, жашаганга дагы болот экен. Ден соолугуң бир кетирип алгандан калууна келбейт экен. Эми ушу дарыланып жашаганга аракет кылып атабыз. Мен эми бул жерде келип, көзүм менен көрүп, ошо мигрант болуп иштеп жүргөн балдарды көрүп деле ичим ооруп атат. Биздин эми иш жоктугунан ушу үй жай кылайын, бала чака багайын деп ушул жерге келгеним. Мен ушу жаштарга кайрылат элем. Биринчи иретте өзүңөрдүн ден соолугуңарды карагыла. Ден соолуктан өткөн чоң байлык жок. Ошол ден соолугуңарды карап, анан өзүңөрдү этият кылып иштегиле демекчимин.
Москва шаарында коронавирус менен ооруп жаткан, үй шартында дарыланган ар кандай жарандарга медициналык кызматкерлерди, врачтарды ташып иштеген мекендешибиздин ушул күндөрдө кандай абалда иштеп, эмнелерге күбө болгондо тууралуу бирге күбө болобуз. Таныштардан угуп калдым, врачтарды ташыш керек экен, жардам бериш керек деген сунуштар түшүп калды группадан. Мен өзүмдүн ушу рискон иш болсам, ушу өзүмдүн бир аз болсо да кызматым кылып коеюн деп ушул рядом помощь деген жумушка кирдим. Өзүм машинам менен врачтарды ташыйбыз биз. Көзүбүз менен көрдүк кандай кырдаал, кандай оор малын, канчалаган врачтарга жардам бердик. Врачтар канчалаган адамдарга, оорукчан адамдарга жардам берди. Канчалаган кыйынчылык, врачтардын башынан өткөн кыйынчылык күндөрдү мен өз көзүм менен көрдүм. Көп айтат экен бул коронавирус жок оору деп. Бул точно эле болгон оору экен, мен өз көзүм менен көрдүм. Мен да ушу ишке кирердин алдында аябай ойлондум. Мен да бул жерде съемный квартирада жашайм. Бир жагы кооптонгон чекеси семьям менен кеңештим, апам менен бир туугандарым менен кеңештим. Ушул ишке иштесем кандай болот? Оор иш экен. Врачтар ушундай оорукчандарга барат экен деп сүйлөсөм, апамдар, туугандарым, келинчегим дагы айтты. Кой деп башында каршы болушту. Мен ошого да карабадым. Бир жагы кобустанган, ошо чогуу жашаган жерде досумдун 4 кызы бар эле. Ошонун жаш балдарынан мен аябай коопсуздандым. Коопсузданып, бирок рискон ишке чыктым. Ушу машинанын аркасына рамка тосуп берет. 2ден гана врач отурат аркага. Болбосо 1ден гана врач аркага отурат. Сумкалары менен, баардык дары-дармектери менен отурушат. Например, поликлиниканын алдына барсам мага заказ түшөт, септика заказ. Может 20 адрес, может 30 адрес, может 40 адрес, 50 адреске дери түшөт. Ошол адрести мага врач берет, мына адрестер деп. Мен ошол дом подъездине врачты алып барам. Врачты эшигин ачып түшүрөм, врач кирип кетет подъездден. Врач да кирет, 15 мүнөт, 20 мүнөт отурбайт. Врач деген ошол жерде өзүнүн кызматын кылыш үчүн оор адамды түшүнүш кыйын экен, ооруган адамды. Врачтар отурганда 1 саат, 1,5 саат, болбоду энди 2 саат, 3 саатка дери бир адам менен отурат. Ошону текшерет, ошону карайт, ошону полный эмне болгондорун билет, анализин алат, мазок алат, кан алат. Баардыгын кылып, ушу 1 саатта бүтөбү, 2 саатта бүтөбү, 3 саатта бүтөбү врач чыгат. Чыккандан кийин следующий адрес дейт, экинчи адреске. Тоскоолдуктар болду. Эмне себептен? Көп шлагбаумдар ачпайт. Сен таксист экенсиң, ачпайбыз дейт. Мен айтам, биз рядом помощный машиналарыбыз. Москвада скорыйлар жетишпей атат. Биз ошо скорыйлардын ордуна жардам берип атабыз. Ушу врач бар, ишенбесең камерадан кара деп теңме-тең эле бара жатты бирок кыргыздардын фамилиясы. Мен ойлойм, кыргыздар деле өтө ооруду окшойт деп мен ойлойм. Ушу мен ушу иштеп атканда ушу мына Белаева метро жакта иштеп аттым. Мына ушул жакта өтө көп кыргыздардын фамилиялары жазылып турду, общежитияларда жазылып турду. Мен кыргыз менен фамилиясы менен татардын фамилиясын деле билем. Бирок точно кыргыздын фамилия аттары, жөндөрү жазылып турат. Ушу кыргыздар деле өтө көп ооруду окшойт деп ойлойм. Мен ошолорго Кудайым шипасын берсин, ошолор деле жакшы болуп кетти. Олор деле рахмат айтып аткандыр. Врачтар деле айтат, сени земляң экен, киргизи деп айтат, кээде өзбеки деп айтат. Мына все мен земляки деп коем. Бардык адамды бирдей карады. Бирок менин биринчи врачым кыргыз кыз болду. Жаш кыз экен, 92-жылдык кыз экен. Окууну бүтүп, ишке киргенде ушул нерсеге жолугуп калыптыр. 92-жылдык кыз экен. Ушу метро 6Ф-дан ошол жакта кечке ташып жүрдүм ошол кызды. Ойлодум мен деле бир эле биз эмес экенбиз да рахмат үчүн кыргыздын кыздары ушул жерде ушундай врач болуп
ушундай оор кырдаалдар жардам берип атат деп мен ошол кызга аябай рахматымды айттым. Ол кыз ушу иштеп атабыз ака, сиздер машинаңыздар болгучаңды кызматка жөө жүрдүк деди. Puttарыбыз парсанак болуп, сумкаларын көтөрүп алып, ак кийимдерин кийип алып, ар домду ака бир күндө 30-20 домду кыдырабыз жөө. Рахмат, ушу рядом помощь деген жардам берип аткандарга, ушу водительдер сиздерге рахмат деп бизге рахмат айтып атты. Водительдер бардыгы кыргыздар, водительдер бардыгы кыргыздар. Бир орус, бир Азербайжан, эки өзбек. Бир-эки орус керек, бирок 300 водитель болсо, 300 водительдин 290 кыргыздар. Жаш балдар, чоң акалар, ушулар. Таксист жигиттер менен катар эле бул жерде эң негизги коронавирус мезгилиндеги көп кызматты аткарган бул курьерлер болду. Курьер жигиттерибиздин дагы кандай күн кечиргендигине көңүл бурабыз. Карантин маалында курьерлер иштеп аттык. Ошол биздин основной жумушубуз ошол доставкадабыз. Анан кийин ошол заказ көп болот карантин маалында. Анан кийин тиги клиентке бесконтактный передача кылдык, постоянно кылчубуз. Ошо өздөрү комментарийга жазып коет. Эме депчи, доставка бесконтактный деп. Анан кийин ошо сумканын үстүнө коюп, анан кийин 3 метр алыстап, анан чаласың клиентке. Клиент чыгат, анан алат. Анан эшигин артынан жапкандан кийин барып, ошо сумкабызды алып, следующий ошо заказга кетип аттык. Ушу мондай велосипед менен доставка кылып жүрдүм ушу бир эле райондо. Ушу 3 метродо Добрынинский, Шабаловка, Тульский. Ушу самый дальний 5 километрге чейин барабыз. Бул велосипед болсо эме кылган да. Атайын курьерлерге, анан волонтерлорго служебный катары берилген. Ошо коопсуздук өзүбүздү сактанган боюнча бизде Яндекс Лавка, Яндекс Еда эки түр эме бар да, доставкачы. Анан Яндекс Лавка дагы Яндекс Еда карайт да. Анан ошо Яндекс Лавкага барып, ошол жерден перчатки, анан температурабызды текшерчи. Анан номер телефонун айтып, ошол тияка жөнөтчү да, эмеси температурасы нормальный деп. Если температураң 37ден өйдө болсо, анда 3 күн карантинге жөнөтчү да, 3 күн смена бербечи. 3 күн үйдө болуп, анан кайра 3 күндөн кийин температураң да бир сыйра текшерип, анан график берчи. Анан ошол жерден өзүбүздүн лавкага барып, ошол жерден перчатки, анан кийин маска ошол жерден полный берилди бесплатно. Анан антисептик да берилип атты. Мындай дагы ресторандарга заказ алган барганда, аерден антисептик менен полный сумканы обрабатывать этип, колуңду жууп, маска, перчатка кийип ал, анан кир чык да. Клиентке да барганда ошондой эме требовать этип атты да, эмечи компания. Постоянно маска, анан перчатки жок, жүрбөгүлө деп айтып атты. Албетте, ар кандай кесип ардактуудо айтылгандай, коронавирус мезгилинде биздин жашообузда саламаттыктын сакчысы болгон медицина кызматкерлеринин кадырын өзгөчө көтөрүп, көз алдыбызда дагы бир жолу булардын биздин жашообуздагы ат көтөргүс, нар көтөргүс орду бар экенин далилдеди. Тагыраак айтканда, биздин коронавирус менен иштеген кыргыз мекендешибиздин өз оозунан коронавирус мезгилиндеги көргөн жашоосу тууралуу маалыматтарды угуп көрсөк. Менин өз аты жөнүм Токибаев Нурлеш Шакирович. Бул жерде 2010 жылдан бери мен Москвада өзү. Ага чейин Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетин бүтүп, бул жерге ординатурага келип, Руден Российский университет дружбы народов 2 жыл ординатура өткөм хирургия боюнча. Кийин шартка байланыштуу ал кесип боюнча иштей албай калдым. Кийин анан психиатр наркологиядан переквалификация болуп, сертификат документтерди алып, анан ушул клиникада иштеп келем 2012 декабрдан беричи. Президенттин приказына карап, Путиндин организациялардан тест ала баштадык да. Барып, ошол иштеген жеринен, жашаган жеринен, үйлөрүнөн барып, азыр Москвада мектеп, садик сотрудниктери эртең жакындан ишке чыгат экен.
торговый центрлер, чоң заводтор, ошолордун сотрудниктерден барып, кызматкерлерден тест алып жаттык. Ошо действительно бирок ооругандар бар, тяжелыйлары, бул жөнөкөй вирус эмес экенин далилдеп койду. Анан биз тест алабыз, тест алгандан кийин результат чыгат. Результат чыккан болсо, ал пациент боюнча атайын маалымат жасалат, даярдалат толук. Жашаган жери, паспорт данныйлары, бүт пропискаларынан бери. Анан ошого карап Роспотребнадзорго, Горздравга маалымат берилет. Калганын алар өздөрү тактайт. Же изоляцияга, же карантинге жаткызышат, же обсервацияга жөнөтүшөт да, госпитализацияга. Ошо эми үйдө жатып температура болуп, там жогорку температура көтөрүлүп, жөтөл пайда болуп, баягы коронавирустун симптомдору пайда болгон болсо, сөзсүз түрдө скорый чакырып, скорый болбосо ошо территориальный үйүңөрдүн жанындагы поликлиникага барып, заявка таштап, чалып, сөзсүз врачтын кеңешин алганга аракет кылыш керек да. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр көрүп жаткандай биз азыр Кудай буйрса Москва вакыты боюнча 17:21 13 июнь 2020 жыл Шереметов аэропортуна жол тарттык. Себеби бүгүн Кудайдын буйругу менен Москва Бишкек чартердик аба каттамы болот. Ошол жердеги биздин кандай адамдар учуп атат, кандай негизде учуп атат деген суроолор көп болот. Ошону сиздер менен биргеликте көп болуп кабар алып келебиз. Мына урматтуу агайын туугандар, жана айтылып өткөндөй, Шереметов аэропортундагы Кыргызстанга сапар алып жаткан мекендештердин учуу тартиби боюнча көз жүгүртүп, көрүп келебиз деп келип, кызыктагы окуяга түшүп болдук. Тагыраак айтканда, биз жанагы фильмди тартып баштагандагы башындагы каарманыбыз Адахан мырза үй бүлөсү менен турат. Сиздердин бүгүнкү ушул каттамга кандай болуп катталдыңыздар? Бул каттамга биз элчиликтин жардамы менен арыз жазып, анан ошонун негизинде катталып, уже бүгүнкү рейске илештик. Буюрсам, Кудай буюрса, өзүбүздүн мекенибизге учуп кетебиз. 1 жылдан бери ошо баламдын аркасынан ушул Россияга келип операция кылдырып, кыйынчылыкта эме кылып жүрүп кете албай, ушу карантин болуп калып. Кудай буйруп, бүгүн насип этиптир, кайтып жатабыз. Албетте, сиздердин кубанычыңыздарга тең ортоктошпуз. Жараткан Аллах Таалам сиздердин жолуңуздарды шыдыр, жолдошуңуздарды кыдыр кылсын. Сиздин маанайыңыз кандай? Маанайым жакшы, шүгүр Кудайга шүгүр. Ошо кетип атканыма сүйүнүп атам. Шүгүрчүлүк кылам, рахмат кетип атканыма. Сага ден соолукка алайбыз, ооруба, мыкты билим алып, Кыргыздын келечегине жараган чыгаан жигиттерден болу элем. Мына урматтуу агайын туугандар, Адахан мырза үй бүлөсү менен сапар алып жатат. Дагы да болсо алдыда биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу мекендештер, дагы бир кызык окуяга түшүп болдук. Тагыраак айтканда, экинчи каарманыбыз Бактыбек мырзаны ушул жерден жолуктуруп калдык. Бактыбек мырза, Кыргызстанга жол алып жатыпсыз, аман-эсен жетип алыңыз. Кантип ушул тизмеге илештиңиз? Элчи катары эле. Элчиликке арыз жазып илештиңиздерби?
Сізге иелік қалайыз, жолдошыңыз қыдыр болсын, Қырғызстанға аман жетіп алыңыз, рахмат. Қырғызстанға сапар алып жатқан мекендештеріміздің арасында жашообуздун ажарын ачкан сүйкүмдүү биздин мээримдүү апаларыбыз, энелерибиз да бар экен. Энелерибиздин ой пикирлерине көңүл бурабыз. Кымбаттуу кыргызстандык эр азамат жигиттер, ар дайым ар намыстуулук менен кыргыздын кадыр-баркын кетирбей ушундай ыймандуу, адептүү, касиеттүү, кадыр-баркыбызды сактаган азамат эр жигиттер, элибизди тейлегениңерге рахмат, өмүрүңөрдү берсин, бактылуу болгула. Дайыма Кудай силерге жолуңарды ачып, ишиңерди оңдосун. Президентибиздин ушу посолствонун биз үчүн көргөн камкордугуна ыраазыбыз. Биздин ушу эмгекчилерге эмгекти тең кыргыздарга тең бөлүшкөн Орусияга дагы рахмат. Дайыма ишиңерде оомат болсун, өмүрүңөрдү берсин, бактылуу болгула. Ушул учакты уюштурган президентибиз Жээнбековго, анан кийин ошолорду уюштурган биздин азамат жигиттерибизге рахмат. Сіз бұл көкіріңізді қарай тұрған болсақ, батырын намыс бар екен. Сіз бұл Москваға эмне максат менен келдіңіз эле? Мен ушу балдарым бар эле, ошон үчүн келгем да. Бу жерде кыздарым бар, балдарым бар. Ошолор менен мындай келип көрүп кетейин деп келгем да анан. Сиз эми көргөнү келсеңиз, кандай болду Москвадагы жашоо? Сиздин оюңуз боюнча мекендештерибизге кандай акыл насаат айтат элеңиз? Эми мекендештерибизге акыл насаат айтарым, айланайындар эмгектенгиле, эч качан жатпагыла. Бул жердин жашоосунун баардыгын мына мен көрүп кетип атам. Эмгектенсеңер анан кийин ишиңер илгери жүрөт. Мындай бекер жатпагыла таптакыр. Мына карантин кичине адамдын ишин алып койду. Буга деле эч неме болбогула. Эч качан духуңарды түшүрбөй жакшы иштегиле баардыгыңар. Рахмат баардыгыңарга. Чоң рахмат. Сизге дагы ак жол аман эсен жетип алыңыз. Рахмат. Жараткан Аллах Таалам баарыбыздын маңдайыбызга мындай оор күндөрдү, оор сыноолорду, оор тагдырларды салбасын. Албетте сиздер көргөн жарандар бул биздин Москвада жашап жаткан жарандардын бир гана бөлүгү. Мамлекеттик деңгээлде сүйлөшүүлөрдүн аркасында ушундай биздин азыркы күндө чартердик абагаттамдары менен Кыргызстанга мекен алып жаткан мекендештерибиз менен дагы көп болдуңуздар. Кудайым буйруса, бул күндөр дагы өтүп кетет. Бирок, урматтуу мекендештер, Кыргызстанга кеткиси келип, кетем деп шашып жаткандардын эсине сала турган болсок, азыркы күндө кетип жаткан мекендештер арткага, тагыраак айтканда, Россия Федерациясына кирүүгө кандайдыр бир белгисиз убакытка чейин чектелип жатат. Андыктан, кимдин мүмкүнчүлүгү болсо, мекенге кетүүгө шашпай, ушул жерде калып, убактылуу болсун дагы иш таап, отурукташып калууга аракет кылсаңыздар. Бүт алам жараткан Аллах Тааламга чексиз мактоолор, чексиз шүгүрлөр болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга саламдар жана салаваттар болсун. Дүйнөдө, анын ичинде Кыргыз мамлекетинде, өзгөчө биздин 8-регион болуп калган Москва шаарындагы жашап жаткан кыргыз журтташтарыбызга, мекендештерибизде тынчылык, иман, бакыт, ынтымак болсун. Эч качан оорубаңыздар, бар болуңуздар, аман болуңуздар.